Ош облусунун Өзгөн районунда жөө адамды өлтүрөсүзү биз жашырган айдоочу Бишкекке качып бара жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 30-ноябрь күнү саат 22:30 чамасында Өзгөн Мырзаке жолунун 4-чакырымында аталган райондун тургунунун белгисиз айдоочу сүзүп окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Кырсыктан улам жабырлануучу 1968-жылы туулган ЧА окуя болгон жерден каза болгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында качып кеткен айдоочу Өзгөн районунун 1986-жылы туулган ТЖ аттуу айдоочусу Mercedes-Benz сунаасы менен Бишкек шаарына качып бара жаткан жеринен жол кыймылынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Айдоочу Өзгөн ребине жеткирилип, унаасы айып коргоого токтотулуп, тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону да сөзсүз түрдө басып кетиңиздер.